Assalamu алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, саламатсыздарбы? Көпчүлүк мекендештерибиз кыргыз таксопарктарынан арендага же болбосо выкупка көпчүлүгү издешип, көпчүлүк сурап калышат. Бүгүн мен көпчүлүктүн суроосунча атайын таксопарк Мураска келип, биздин өзүбүздүн мекендештерибизге арендага берип аткан жана выкупка берип атат деп угуп келип, ушул жерди кенен тааныштырууну сура көрдүм. Азыр ичкерине кирип, ушул ээс менен кенен маалымат алууга аракет кылып берем. Келгениңиздерде ушул Мурас деп жазылып турат таксопарктын. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Менин атым Учкунбек, сиздин атыңыз? Тилек. Тилек байке, абдан кубанычтамын сиз менен таанышканга. Мен нежданчик келип калдым. Сиздердин таксопаркыңыздарды атайын угуп, ошол биздин Кыргыздан таксопарк ачылыптыр, Мурас деп. 500 маштагы арендага выкупка бериптир деп, биз дагы ушу мекендештерге ушу аз да болсо салымыбызды маалымат жеткирүү салымыбызды кошкоюн деп келип калдык. Дегере ошол Мурас таксопаркын иштегенде канча жылдын жүзү болду? Кандай иш алып барасыздар? Ушу мекендештерге сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берели, айта кетсеңиздер. Ошол анда салам алейкум деп учураша кетели сиздердин көрүүчүлөрүңөр менен. Биз өзүбүздү тааныштыра кетсек, менин атым Тилек, Жалал Абадтан Ташкент шаарынан болгом 93-жылы. Азыр Москвада кыргыздардын арасынан эң чоң таксопарк десем жаңылышпайм да, потому что биз 2017-2018ден бери уже таксопарк тармакта иштеп келип атабыз. Албетте биринчи жылдар жөнүнө подключашка болчук, андан кийин машиналарды чыгарып бердик выкуптарга. Бизде азыр 28 миңден төлөп жүргөн машиналар бар деп эсептеңиздер. Азыр 60 миң болуп кетти машиналар. Ошол бизде туура айттыңыз, 500 ашык машина бар уже. Арендада жарымы жартылай выкупка кеткендин жарым жартылай уже өздөрүнүн машинаны чыгарып алышкан уже. Алып уже жакында Кудай кааласа бир мындай мини той уюштуралы деп атабыз. Ал деген кандай? Бизден выкупка алган адамдарды чогултуп, ресторанда жакшы кылып чогултуп отуралы деген ниет кылып атабыз. Ошого машиналар тууралуу, таксопарк тууралуу айтып кетсек, биз азыр услугаларыбыз ошол эмне. Машина выкупка берет биринчиден. Тарыхыбыз ошо 5 жыл болду. Бизден баягы элдер келип выкупка алган себеби биздин уверенный да уже. Потому что азыр көптөгөн таксопарктар бүгүн ачылат, эртең жабылат. Көбү чыгып атпайбы? Көбү чыгып атат. Төлөгөндөй башка бир проблемалар болуп элечи. Бизде ушуга чейин репутациябызда бирөөнүн да машина выкупка берип, кайра мындай өз эки тараптуу келишимди өзүнүн тарабын бузган эмес адамды бирөөнүн машинаны алып койгон ушул элек. Бир да артыбызда мындай бул киттинип кетти, бул кирайт этип кетти деген бир да мындай ошо айткан нерсе жок. Таза 100% пайыз ачык иштеген үчүн ушундай репутациябыз бар да. Выкупка азыр бүгүнкү күндө только жаңы машиналар чыгып атат. Жаңы машиналар. 2023-жылы машина. 23-жылы. Эски машиналар бүт выкупка берип салганбыз. Уже элге чыгарып өткөрүп кеткен. Данный момент 2023-дагы выкупка калса болот, аренда калса болот, а? Прям Аренданын выкуп немелери, депозиттери кандай төлөсө болот? Же болбосо ошол выкупкага канча берет биздин мекендештер? Ушул жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, ал көбүнө кызык да. Депозит канча берилет, ошо выкуп калса башында канча берилет? Аренда тууралуу толук эле маалымат берип коеюн анда. Аренда мисалы экономдон башталат да, бизде экономдагы комфорт плюс жанагы бизнес да бар да. Эми эконом менен бизнес азыраак. Экономдор азыр данный момент чыкпай эле, ошого основном комфорт плюс менен иштешип атабыз. Мисалы комфорттун арендасы күнүнө 2,5 миң. Орустан парктарында 2800. Бир жерин учитывать эте кетели. Экинчиден ал жактарда депозит 10 миң болсо, bizde деле 10 миң. Депозит деген бул машинаны алып туруп, алып катализаторун сатып, залог да мындайча айтканда. Катализаторун сатып качат, машинаны штраф кылып качат, ошого бир 10 миң хотя бы ошол кетирген чыгымдын жарымын алып калыш үчүн 10 миң депозит койгонбуз. 10 миңде дагы бизде мекендештер бияка жумуш иштеп келет да. 10 миң акча каяктагы акча иштейин деп келсе, андан акча сурап атабыз. Ошого биз мисалы үчүн күнүнө 200 рубльден бөлүп берип коебуз да. 10 миңге чейин 200 рубльден накопительный болот. Кийин машинаны бизге тапшырып, арткасына эч кандай штраф жок болсо кайра кайтарып берилет. Анын акчасын албетте картасына которуп коебуз да. Эң жакшы сиздерде мүмкүнчүлүк болоптур. Ал эми выкуп боюнча канча төлөйт башында, канча төлөм төлөйт? Выкупка мисалы тоже эконом, комфорт плюс бар дегендечи бизнесте бар. Ошо ар бир машинанын өзүнө жараша. Мисалы үчүн кээ бир машина, мисалы азыр Cherry Tiggo 4 доллар бар, эшикте аны машина чыгып да бир көргөзүп берейин, эшикте аны чыгып көргөзүп кетем. Cherry Tiggo 4 доллардык азыр наличие турган машиналар бар да. Бул первоначальный взнос 200 миң, айына 70 миңден. А 2,5 миң аренда салса 75 миң чыгат. Бул выкупка всегда выгодный да. Выкупка биз неге дегенде
жоопкерчиликти бүт водительдин мойнуна өткөрүп берип коебуз. Страховый, машина ремонту, башкаларын ошого ВКП негизи арзаныраак түшөт да. Бизден жоопкерчиликти өткөрүп берген жаша, соответственно, бизден төлөмү ылдыйраак болот. ВКП 200 миңден башталат. То есть 200 миң берип, айына 70 миңден 36 айга. Эгерде 200 миң жок, 100 миң эле бар дегендерге дагы бир мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Ошо 200 миң жок, бардыгында эле жок дейм, айтып атам, жанагы сөз. Кайра аспа жумуш иштеп келди, анан жумушка акча бербей, наоборот, акча сураганда болбой, 100 миң берет. 100 миң дегенде опять бул мисалы 3 миллиондук машинаны колуна берип коюп атасың да. Бул деген опять залог да. Мисалы алып кетип, эртең баягы мына ачык эле айтып кете берейин, эми өз үстүндө мекендештер көрөт да. Машинаны алып чыгып, оригинал фараларын алып, кытайский фара салып келип тапшырган балдар болду. Катализатор саткан балдар болду. Прям алып чыгып биз запчастин бузуп калмаш үчүн алып келгендер болду да. Ошого ВКП берип атканда обязательно 100 миң алабыз да. Калган 100 миңди 2 айга, 3 айга мындай бөлүп рассрочка төлөсөк болот. Бул деген баягы жеңилдетилип да. Мисалы үчүн ВКП алсаңыздар, 1 сом төлөсөңүздөр да, өзүңөр машина каждый раз бир болтун сатып алып атасыңар да. Аренда калсаңар, жөн эле бостон жүрөт. Бирок арендага да способ, ВКП да способ. Элдер көпчүлүгү мисалы 3 маскасыда жүрө берем деп ойлойт экен да. Көпчүлүгү мисалы үчүн бери жүрүп сразу эле келип комфорт плюс алган аракет кылат, 3 жылда төлөп бүтөт. Өзүнө да иштейт, башкаларына иштейт, акырында машинаны чыгарып алып Кыргызстанга бир квартира салып алмаштырып. Кандай кылгандар да көп. Парктын пайызы канча? Таксопарк бизде подключение болгондор жөн эле өзү башка жактан арендадан алып келип, өзүнүн машинаны бизге подключение кылса 2%. Грузовой болобу, жеңил машина такси болобу, бардык машиналар 2%. 2%. Акча чыгаруу күнү-түнү. Акча чыгаруу вообще бизге проблема жок. Через приложение балдар үйрөтүп көргөзүп берет. Ошол аркылуу кирип калганда өз алдынча акчаны приложение аркылуу чечип алса болот. Бизге чалып мурункудай бар акчаны которо, анан акчаны мынча чечишиң керек эле дебейт. Өзү керектүүнү чечип алат, калса жүрө берет да. Анан арендага берилгенде путевой лист акысыз берилет. Акысыз берилет. ВКПтагыларга 500 рубльдан берилет. 500 рубльга келип алышат. Анда эмесе сыртка чыгып өзүңүз дагы бир машиналарды кенен тааныштырып көрсөтүп койсоңуз жакшы болот эле. Жүрүңүз. Сыртка чыгып машина. Машиналар азыр бүгүнкү күндө бизде только 23-жылкы машиналар. Бул сары машиналар өзүңөр көрүп тургандай эле, бул Geely Coolray деген машиналар азыркы күндө эң престижный, эң жакшы машиналар. Просто чоң машиналар, потому что бүгүн 25 түп кече чыгардык, кийинки айда дагы 53 түк, анан да 25 түк 100 машина келип атат биздин партияда. Булар арендага азыр документтери дайыр болуп атат, 0 пробег. Таксиде өзүм бар тажрыйбалуу болгондуктан жапчаңы машина алып айдаган бул таксилер үчүн чоң эле плюс да, потому что баллон жарылып калып, туруп калбайт, анан суу кайнап кетип туруп калбайт, машина алат, только айдап иштеш керек. Баягы 200 сом элдер 200 сом, 100 сом башка арзаныраак бар орустар эски машиналарды ала бергөндөн көрө, буларды алып башкаруу жок иштеген оң деп эсептейм да баягы. Сөзү такси опт караганда. ВКП айтып аткан машиналар азыр наличие бул ак 464 деп турган машиналар, ушулар ВКП чыккан. Булардан да ВКП чыгат, бирок кийинчерээк. ВКП азыр ушул машиналар бар, наличие алсаңыздар болот. Пока арендада иштеп атат, ВКП варианттар ошол 70 миңден 36 айга первоначальный взнос 200 миң, бирок бардыгында эле 200 миң бергенге мүмкүнчүлүк жок. 100 миңин алып, 100 миңин дальше рассрочкага бөлүп төлөөгө коюп берип атабыз да. Ошол. Путевой лист бекербиз деди? Путевой лист арендаларга бекер. ВКПтагылар бияктан баягы балдардан 500 рубльдан алышат айына. Айына. Жана бизнес класстагы бар, алдан бирлештик, бир дагы аны эми кызыккандар бизге уже өзүнүн номерлерге байланышта келип машиналарды көрүп алыша берет. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, кенен маалыматты өзүнөн дагы уктуңуздар. Буюрса, ушул жерде дагы көптөгөн машиналар жаңы 2023 жылкы машиналар арендага жана ВКПга берилип атат. Эконом, комфорт, комфорт плюстагы машиналар. Бардыгы жаңы жана эң мыкты деңгээлде десек болот. Барыңыздарды ушул Мурас таксопартынан күтөбүз.